Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге өнөкөт оорулар тууралуу маалымат бермекчимин. Бүгүнкү күндө жашы 30дан өткөн дээрлик ар бир адамдын бирден болсо дагы өнөкөт оорусу бар. Жана башынан эле айтып коюшум керек болгон нерсе, сизге коюлган ушул диагноз сөзсүз эле сиздин ооруп жаткандыгыңызды тастыктабайт. Ошол себептүү өзүңүздү оорулуулардын катарына кошпоңуз. Ооруу жана норма бул эки абал бири-биринен кыйла эле айырмаланып турат да. Айтайын дегеним, сизде балким 1, балким 2, балким 3 өнөкөт ооруларга бир диагноздор коюлган болсо дагы, өзүңүздү жакшы сезип жаткан болсоңуз, учурда алардын эч бири сизде мындайча айтканда жок да. Ошон үчүн мен бронхит менен ооруйм, мен простатитим бар, менин холецистим бар, өтүм ооруйт, же болбосо уйку безим ооруйт деп өзүңүздү өзүңүз бир оорулардын катарына кошуп жүрбөшүңүз керек. Себеби чын эле оору пайда болсо, ал адамды кыйла эле кыйнап коет да. Ошол себептүү өзүңүздү норма соо адамдардын катарына кошо бериңиз. Эртең менен ойгонгон болсоңуз, тамакка табит бар болсо, эми дароо болбосо дагы 1 саат 2 сааттан кийин бир нерсе жегиңиз келсе, кечинде бир 10дон кийин уйкуңуз келип жаткан болсо, күнүзү 2 саат болсо дагы чарчабай иштей алсаңыз, демек сизде бардыгы жакшы. Оорулумун дебей эле коюңуз. Негизинен ушуну эле айткым келди. Бул сөздөрдү айтканымдын жөнү бар. Мага келген бейтаптардын көпчүлүгү эле толтура диагноздор менен келишет да. Менин зоом бар, менин башым ооруйт, менин бутум ооруйт, менин грыжам бар деп ушул сыяктуу толтура диагноздор менен келишет. Мисалы, грыжа тууралуу айта турган болсом, албетте жакшы эмес сизде ушул оорунун бар экендиги, бирок бул оору сизди 365 күн бою кыйнай бербейт. Мисалы, жазда, күздө, суук болгон учурда, же болбосо бир катуураак иш кылып койсоңуз, грыжа козгоп оорутуп калышы мүмкүн. Ал учурда тура албай жатып каласыз бир канча күн. Бирок 5 күн болобу, 10 күн болобу оору өтөт. Андан кийин адаттагыдай эле эч нерсе болбой кондой эле жүрүп каласыз. Жана ошол учур сиздин оорулуу экендигиңизди бир көрсөтпөйт да. Оору бар, бирок ал дайым эле кыйнай бербейт. Башка оорулар деле ошондой. Мисалы үчүн өтү ооруган адамдар өтө оорушу мүмкүн. Мисалы, менин өтүм ооруйт. Айталы, бир жылда бир 2-3 жолу козгойт. Кантип козгойт? Ушул оң жак оорусунуу туруп калат. Тамак сиңиши бир аз кыйын болот. Бирок өтө көп убакытка созулбайт да. Максимум 1 жумага созулушу мүмкүн, андан ары өтүп кетет. Ошол ооруган учурларда керектүү болгон дарыларды ичип коемун. Жана муну менен мен өтүм ооруйт деп ушул айтып жүрбөйм да. Себеби бул оору козгойт жана өтүп кетет. Ошол сыяктуу эле, мисалы үчүн, каалаган оору каалаган адамга бир мындайча айтканда дуушар болушу мүмкүн да адам. Бронхит болушу мүмкүн, ашказан оорушу мүмкүн, бирок өмүр бою эмес. Көпкө чейин оорубайт. 1 ай оорушу мүмкүн, 2 ай оорушу мүмкүн, оору өтүп кетет. Анан ошол оору менен адам жашап калбайт. Ушуну айткым келип турат. Оорунун 2 учуру болот. Оорунун айыккан учуру ремиссия деп коет. Анан обострение деп коет, козголгон учуру. Кандай гана жаман оору болбосун, ал дайыма эле козголуп тура бербейт да. Эми бар ушундай оорулар деле, бирок аз. Көбүнчө оорулар өтө аз козгойт. Ошол оору козгогон учурда, мисалы, жөтөл пайда болгон учурда, жөтөлдү дарылаш керек болот, өпкөнү, ушул бронхторду. Мисалы үчүн ашказан ооруган болсо, ашказанга диета кылып дарыларды ичип коюш керек болот. Эгер простатитиңиз кыйнап жаткан болсо, антибиотик менен ушул простокорлор менен лечение кылып коюш керек болот. Андан кийин, ушул оору кеткенден кийин, сиз өзүңүздү ушу менен мен ооруп жатам деп жүрө бербеңиз. Мен ушуну айткым келип жатат. Оору түбөлүктүү эмес. Албетте козголушу мүмкүн, бирок дайым эле оорулуу бойдон калып кетпейсиз да. Сиздерге ушуну айткым келди. Анан оору козгогон учурда, мисалы,
жеңилирээк козгобойт, кээде катуураак козгошу мүмкүн. Мисалы үчүн панкреатит, өнөкөт панкреатит катуураак козгойт. Ошол учурларда ооруканага жатып дагы дарыланып жатсаңыздар жакшы болот. Мисалы бир жума 10 күнгө жатсаңыздар жакшы болот. Мисалы үчүн ашказан ооруганда дагы ооруну ушул жара болуп калса же эрозия болуп калса, ооруканага жатып дарыланууну баштап, андан аркысын таблетка менен улантып кете берсе боло берет. Анан мындай дегенин себеби кээ бир учурларда таблетка менен айыгыш кыйын болуп калат да. Эгер сизге дарылануу планы жазып берилди, анча жакшы боло албасаңыз, анда ошол ооруканага жатып эле мамлекеттик болсо мамлекетке, болбосо частный больницаларга жатып, башында жакшы дарыланып алып, андан калганын үйдөн улантып иче берсе боло берет. Ошол максатта дарыланып жаткан бизге да келсеңиздер болот. Ошол жеке клиникалардын биринде иштейм мен. Байланыш үчүн 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазасыздар. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жаза бериңиздер. Жалпысынан бүгүн ушул сөздөрдү айткым келди сиздерге.